Коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшүнө байланыштуу саясат күчөй баштаганын байкасаңыз керек. Ушундан уламбы же башка себеп барбы айтор? Өткөндөрү шайлоо башталбай атып, бүт баарыңды сатып аламын. Молдоңду да, мугалимиңди да, элиңди да, жериңди да сатып алууга күчүм жетет деп төшүн кагып аткан миллиондору барлар бүгүн бир аз өзүнө келип, сөзүн таап сүйлөгөнгө аракет кылып калгандай. Буга албетте биринчи кезекте элдин акчага сатылбайм деген бөлүгүнүн көптүгү таасир берген болуш керек. Балким бийлик тараптан атайын кызматтар мыйзамдуулукту көзөмөлдөө жагына жакшылап көңүл буруп жаткандыр. Сатып аламын деп жүрүп, бир күн темир тордун төрүн ээлеп отуруп калбайын. Бар мүлкүмдөн айрылып, миллион эмес, бир тыйынга да муктаж адамга айланып жүрбөйүн деген ойлор уйкусун бузса керек. Бул кетиште шайлоодон кийин өтө көп күтүлбөгөн кызыктар байма-бай орун аларына шек жок.